Рахмат. 2018-жылдын 1-майы күндүзгү саат 15:30 видео камераны көтөрүп алып Москвага кетчү учактан орун алуу үчүн текшерүүдөн өтүп, трапты көздөй бет алдым. Колумдагы видео камеранын тартылып баратканын көргөн жүргүнчү репортаж жасап жүрөсүңөр деп кызыгып, өзүнүн Орусияга эмне себептен баратканын айтып калды. 2-3 күндө кайтам. Жол үстү болуп турбайбы? Мен да кайтам. Жо мен кайра эмеде сапарымда неме менен унаа менен кайтам. Көрсө бул жүргүнчү да мен сыяктуу эле Орусиядан Кыргызстанга унаа алып келүү үчүн жол тартыптыр. Наша авиакомпания заботится о безопасности и здоровье своих пассажиров. По воздуху все это займет у нас с вами 4 часа 20 минут, ну и плюс руление минут по 10 в каждом аэропорту. Ошентип эл менен чогуу учактан орун алып, асманыбыз ачык болсун деген тилек менен күүлөнүп, коопсуздук куру менен белди бекем бууп, Манас аба майданынан булуттарды жыра тартып көккө көтөрүлүп, тээ алыстагы көпчүлүк мекендештерибиз эмгектенип, үй бүлөсүн, туган туушкандарын, кошуна колоңдоруна чейин баккан, жада калса Кыргыз өкмөтүнө насыясын берип, төлөмүн кечип салган Москваны көздөй учуп жөнөдүк. Жерден 10.000 метр бийиктикке көтөрүлгөн Airbus A321 үлгүсүндөгү учак 220 жүргүнчүсү менен Кыргызстандан Москванын Жуковский аба майданына чейин 4,5 саат асманда болду. Ал аралыктарда авиакомпаниянын борт коштоочулары эки мал суусундуктарын куюп келип сунуп, жүргүнчүлөрдүн табитине жараша ысык тамагын да берүүгө жетишишти. Москва убактысы боюнча кечки 5-терден өткөндө гана учактын жүрүшү жайлап ылдыйлай баштады. Көз ачып жумгучак эле Орусиянын борборуна жетип келгени менен эртең кайра Кыргызстанды көздөй унаа башкарып кетеримди ойлоп, эмитен эле жолдогу күтүп турган түйшүктөр көз алдыма тартыла баштады. Аман эсен кырсыктан сырткара жүргүнчүлөрдүн шатыраган кол чабуулары менен Жуковскийдин конуучу тилкесине түшүп, чек арачылардын көзөмөлүнөн өткөндөн кийин эми эле бир учакта келген 220 жүргүнчү чилдей болуп болжогон жактарыбызга тарап кеттик. Аба майданынан чыгып эле андан ары дароо эле ишке кириштик. Иштегеним бул жактан унаа сатып алып, өз мекениме айдап кетүү. Ошол эле маалда көз менен көрүп, кулак менен уккан ар бир көрүнүштү New TV патрулдун көрүүчүлөрүнө баяндап айтып берүү. Кытай формай болду ошондо. Быкова деген поселок бар эткенбиз да. Артка кетип аткенбиз. Мынаяктан да кетип аткенбиз, айланып келип ажагына. Маршрут построим.
Москванын айланасынан өзүңүзгө темир тулпар сатып алгыңыз келсе, атайын унаа базарына же салондорго барып убара тартпайсыз эле. Чөнтөк телефондон эле сатыкка коюлган машинелерди таап, сүрөттөрүн көрүп, жактырсаңыз ошол жакка жазылган ээси менен байланышып, сооданы уланта берсеңиз болот. Ушул жерден белгилей кетчү жагдай айрым шлуундардан өтө сак болуңуз керек. Мен бул жакка келгичекте эле автоунааларды жарнамалаган сайттардын биринен бир унааны көрүп, жактырып, ээси менен байланышсам, ал өзү шаардан сырткары жүргөнүн. Азырынча телефонума 5000 рубль бирдик салып койсоң, сен айткандар машинаны айдап жеткирип берем. Кийин жалпы суммадан мага берген акчаны кемитип коем деп убадалады. Бирок мындайлардан этият болуш керек. Ага ишенип, иттен жок же ит байлаган жиптен жок болуп чыгым тартып калышыңыз толук ыктымал. Сыйып пиштирсаңыз серебро болот экен да. Sen sıyırlar da? Болбойт дейм. Да, на газу газ пятого поколения итальянский. Вот, машину можно заводить на газу прям сразу. Өзүңүздөр күбө болгондой интернетке ак түстө экендиги белгиленип жүктөлгөн Nexia заводдон чыккандагы өңү күмүш түстө болуп чыкты. Ээсинин айтымында такси кызматына орношуу үчүн атайлап ак түстөгү пленканы чаптаган. Ал эми үнөмдүү болуш үчүн Италиянын газ жабдыктарын орнотуптур. Бирок сыртынан эле көрүп унааны жактырбай, кийинки көрчү унааны көздөй жөнөдүк. Десятый год, да, по-моему? 11. Андан кийинки алтын түстөгү унаада көңүлүбүзгө төп келген жок. 7 жыл мурда эле заводдон чыкса да, байкуш унаа көп кыйынчылыктарды башынан кечиргени көрүнүп турат. Кожоюну жанын сууруу алгыча минип кыйнап койгонун кыймылдаткычынын тегерегиндеги шалтактаган кара майлар далилдеп койду. Унаасын аштырып алып, ар жак бер жагын видеого тарта берген аракетибиз Орусга жакпай, анын машинеси бизге жакпай убара тартып кайра кеттик. Канча бересиң десем, качан аласың ошондо айтам дейт го. Мындай эмне жылдырсың да? Бирок Bunu kança deydi? бу 2 жума 3 жума болду дейт мына сүрөт тартылганына. Kança deydi bunu? 120 дейт эми баргандан дагы. 135 деп койду. Чириги жок бекин? Чириктерине кузуп ушул фото дейт. Бу астында кичине барбы же жок билбейм. Бу жакшы экен бирок, без тонированный экен го бул. 47-нчи деген чужой номер да могу. Москвада жүргөн эмес бул, э? Москвада жүргөн эмес, ошон үчүн чириги жок да, Москванын ичиндеги машиналардын баары чирип калган. 2 жылда чирип чыгат машина. Мына карасаңыз нормально экен го. Москванын четиндеги чакан шаарларда ары бери кыдырып жүрүп көңүлгө төп келген унааны тапкандай болдук окшойт. Айтылган дарек боюнча барганыбызда кабат үйлөрдүн короосунда биз издеп келген Nexia токтоп туруптур. Кожоюну болсо телефон менен сүйлөшүү маалында өзү алысыракта жүргөнүн айтып, таанышынан ачкычтарын берип жибериптир. Мунун интернеттеги көрсөткөн баасы 135 000 рубль болчу. Телефондогу сүйлөшүү учурунда дароо эле 15 000 рубльга түшүрүп койгону бизди ого бетер кызыктырып турду. Мамлекеттик номерлерине караганда Москваныкы эмес. Şoplarında kalacağımız petrol. Аңгыча Грузин улутундагы Nexиянын кожоюнда жетип келип, аны менен базарыбыз башталды. Ары бери тартышып атып, жели чыгып калган дөңгөлөгүн жана жүрмө бөлүгүндөгү анча-мынча мүчүлүштүктөрүн айтып атып, ээсин 115 000 рубльга көндүрдүк.
Юридически я 100% отвечаю. Вот здесь эта машина тоже наша. Вот здесь в этом подъезде живем мы. Юридически проблем я вот 100%, 1000000%, даже не то, что 100, 1000000% я отвечаю. Андан ары унаа ээси менен нотариуска барып, эки тараптын ортосундагы сатуу алуу келишимин түзүшүбүз керек. Ал кагазсыз Орусиянын аймагынан каттоодон чыгара албайсың. Бизден 12 чакырымдай аралыктагы күнү түнү иштеген юридикалык көмөк көрсөткөн дарекке барып, сайттагы базадан унаанын таржымалын текшердик. Муну айтканымдын себеби кээ бир унаалар насыяга күрөөгө коюлган болуп калса, бул жагы да түйшүк жаратат. Бактыга жараша документтери жагынан таза чыгып, дароо эле айтылган сумманы ээсине санап, 1000 рубльды нотариустун кызматкерине берип чыгып кеттик. Бул күнкү жумушубуз Москва сааты менен түнкү 12лерге барып аяктады. Бишкек убактысы менен 3 саат айырмачылыкталганда кыргызстандыктар бул учурда таттуу уйкуда жаткан болот. Экинчи май күндүзгү саат 11лер чамасы. Кыргыз жигиттери иштеген унаа оңдоочу жайдын короосу. Бул жактан машинаны бир сыйра текшерүүдөн өткөрүп, оңдоочу тетиктерин алмаштырып, жолго камдануу керек. Биздин өлкөдө болсо саат 11ге чейин далай жумуштарыңды бүтүрүп алууга жетишесиң. Москвалыктардын көпчүлүк кызмат көрсөтүү жайлары түшкө жакын ачылары жарым күндүк убактыбызды текке кетирди. Анда эмеде шарой урут 99га повороты киреле берди. 99га шарой чыгайын деп коптур. Шарой алмаштырыш керек бе? 99га жолу. Шарой экөөнү тең бе? Алмаштырган секен алмаштырдым. Разол коюшта бир койгон жакшы. Разол барып силерби? Жок. Мен акырга кайгам разолго. Разол толтур. Толтура эле? Качникте алганыкы? Калыпта жакшы экен. Ара токтоп. Мекендеш жигиттер дароо эле кароодон өткөрүп, алмаштыруучу тетиктердин тизмесин колубузга караматты. Андан ары 40 чакырымдай алыстыктагы автобазарды көздөй жөнөдүк. Моторун жасайлар деп ойлойм. Цилиндр, рабочий цилиндр трубка келет. Опять 300 со скидкой. Майменен 8-нчи болуп. Эми зарыл болсо алмаштырасыз. Албайт ал. Унаабыз кыргыз жигиттеринин колунан оңдолуп, кыймылдаткычтын майына чейин алмаштырылгычакты ошол күнүбүз соңуна чыкты.
2-май Москва шаарына айланган МКАД чоң көчөсү. Мага окшогон катуу ылдамдыкта жүрүүнү сүйбөгөндөр үчүн бул МКАДтын түз эле аркы дүйнөгө алып барчу жолдой сезилет экен. Оң жагыңан да, сол тарабыңан да шуулдап шашып айдагандар шаштыңды кетирет. Биринчи катарга өтүп алсаң, оор жүк ташуучу унаалар бери эле дегенде 120 км/саат менен артыңан келип, жарыктарын жымыңдатып, ачуу сигналын басат. 70-80 чакырымдай тозоктун жолундай сезилген МКАД менен жүрүп отуруп, Москва-Оренбург М5 трассасын өттүм. Ортодогу аралык 1458 чакырымды түзөт. Эч бир жерге токтобой жүрүп отурсаңыз 20 саатка чукул убакытта жетсеңиз болот. Бирок мен жолдон дагы бир жумушту бүтүрүүм керек. Тагыраагы машинаны Орусия өлкөсүнүн каттоосунан чыгарууум зарыл. Мында жакшы жагы Орус өлкөсүнүн каалаган шаарындагы каттоо бөлүмдөрүнөн каттоодон чыгарып кете берсеңиз болот. Москвадан Самарага чейинки 1050 чакырымды жүрүп отуруп, таң эрте Самаранын каттоо бөлүмүнө келип кезекке турдум. Тилекке каршы ал жайдан өз мекенине жана эне тилине болгон сүйүүсү ашып ташкан кызматкерге кабылып, менин документтеримди тейлөөдөн баш тартты. Ал менин ID картымдагы кыргызча жазууларды түшүнбөйт имиш. А биз болсо Орустун 33 тамгасына 3 тамганы кошуп кыргыздыгы кылып алганыбызды ал кайдан түшүнсүн? Түш ооп, зорго жеткен кезегим ошон менен күйүп жок болду. Нотариустун колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн паспорттун көчүрмөсүн жасаачу адамды интернеттеги жарнамалардан таап, заматта 800 рубльга анысын да алып келдим. Ошентип таң эрте кирген каттоо бөлүмүнөн кечке жуук документтерди жасатып бүтүп, транзиттик номерлерди тагып алып, сапарымды уладым. Самарадан кечке жуук Казакстандын чек арасын көздөй жол тартып, ал түнү болжогон дарегиме жете алган жокмун. Түнкү бирлерге жеткенде эле көз ирмелип уйкуга тартылып, эс алуу жайларынын бирине токтоого аргасыз болдум. Эртеси жерге жарык түшөрү менен эле рөлдү мыкчый кайрадан жол уладым. Жүрүп отуруп күндүзгү 10дордо Казакстандын Орусия менен чектешкен өткөрмө бекетине келип кезекке турдум. Дал ушул чек аранын ар жагындагы казактын талаасында көптөгөн кыйынчылыктар күтүп турган эле. Тилекке каршы өзүм жалгыз болгондуктан казактардын айрым чек арачыларын жана жол сакчыларын 500 теңгени биздин акча менен 150 сомдой болгон кагазды кантип кымырып алышарын тасмага түшүрө албай калдым. Бауырум, не жаңы машина алып келатырыңбы, жуумайсыңбы деген сөздөр машина ташыган мекендештердин кулагына сиңип деле калган болуш керек. Чек арадан 3 саатка жакын кезекте туруп, казактын аймагына өтөр менен эле унаага камсыздандыруу алышың керек. Анысы теңге менен 8000, рубль менен 1400 болот. Буга чейин зымылдап эле келаткан боз жоргом чек арадан өтө бергендеги Жайсаң деген айылга келгенде жүрүүсү начарлап, кыймылдаткычы тумчуга баштады. Машина оңдоочу жайларга жеткичекти 100 чакырымдай аралык бар. Кудай жалгап, менин багытым ылдый көздөй эңкейиш болуп, акырындык менен Актөө калаасына жакындай бердим. Өтө жай ылдамдыкта жүрө берип, тажап, балким 1,5 сүйрөп кетеби деген ойдо машина сүйрөгөн арканды улап, бир колума камераны кармап алып, жарым саатка чейин жол тосуп турдум. Айдоочулардын бири да карагысы жок. Эптеп саатына 30-40 чакырым ылдамдыкта жүрүп отуруп, Актөөнүн ичине чейин кирип келип, интернеттеги жарнамалардан усталардын номерин таап, аларга чалып баштадым.
Кечке жуук гана ошол устаканадагылардын жардамы менен эвакуатордун номерин да алып, анын айдоочусун чакыртып, жүктөнүп алып, машина оңдоочу жайга багыт алдык. Автовен жолдары булай-булай. Болжогондорго чейин эвакуатордун кызмат акысын төлөп устаканага кирсем, кечке жуук болуп калгандыктан кыймылдаткычты оңдогон уста үйүнө кетип калыптыр. Аны үйүнөн кайрадан чакыртып, бузулган жерин түнү менен оңдоп жолго чыгып кетейин деген тилегим ал күнү орундалган жок. Себеби кыймылдаткычтын башы менен блок бириккен жердеги төшөлмөнү алмаштырсак да оңдолбой койду. Мунун баарын жасап бүткүчөктү түнкү 12ден өтүп кетти. Ал түнү устакананын кожоюну үйүнө ээрчитип барып, дасторконун жайып, чыныгы бир тууганча коноктоду. Есть? О жерден өткөн билдиріңізші. Уже ояқтан бармаған. Компрессия. Просто головку босно. Может, потихоньку май кеткен шығар. Вообще бос екен, да, жана? Бос, я совсем спокойно автодым даже. Бош чыкты вообще? Иә. Могу жерден суу айдаган, а суудан газовать эткенде воздух туруп атат, а май дагы мерден бири-бирине өткөн. Иә, бири-бирине өтүп кеткен. Бәрі еңбекпен келет ақша. Да? 14 емес, 300 килограмм күчмен тартылатындар. Жоқ, килограмм 14. Динамический ключке салганда сондай кылып тартат ол. 13 келі, 14 келі. Ол міне бүйтсем болды. Вот көрінеді қазір. Басқа не айтам? Самое главное, еліңе жетіп ал, аман сау. Иә. Қазақ пен қырғыз бұрыннан да ата-бабаларымыз енді шыққан жері бір ғой. Былай қарағанда қазақ не, қырғыз не, тіліміз почти бір жаңағы несі болмаса. Осы Қазақстанға кіріп жатсаң, Ақтөбе деген жерге келсең, иә. Өзің сияқты өзің бауырларың бар деп келе бер. Үй есік всегда ашық. Так что дастархан всегда сіз үшін жайық. Эртең менен да анын үйүнөн даамсызып алып, кайрадан устаканага келип, машинаны чукулап баштадык. Түшкө жуук гана бузулган себебин таап, калыбына келтирдик. Көрсө, эң эле жөнөкөй жери бузулуптур. Кыймылдаткычтан иштелип чыккан газдарды бөлүп чыгарган жерге орнотулган катализатору толуп калып, түтүн сыртка чыга албай, машина тумчугуп жүрө албай жаткан экен. Кайсы жери толуп калды ошондо? Мына. Маны істейсіңдер? Кесіп тойымыз мына. Кес. Мынадан. Болуп атат менде. Не, көп машина ушундай болуп калабы, э? Ушундай толуп калабы катализатору? Бутелка калды, бутелка. Я же пришел, сразу сказал. Бутелка калды. Заматта ал жерин кескилей калып, цементтей катып калган катализаторун тазалап алып, мени жолго узатышты. Устакананын кожоюну мында да бир тууганчылык кылып, 50 000 теңгелик кызмат акысынын жарым акчасына чейин жеңилдик кылганы кубантты. Эми мындан ары Актөбөдөн Бишкекке чейин 2015 чакырым жол жүрүү керек. Кудай жол берсин деген тилек менен акырындык менен кыбырап мекенди көздөй жакындап бараттым. Орусиянын жолдорунан айырмаланып, Казакстандын жолдору ээн тала болгондуктан өтө эле зергиштүү болот экен. Мындай учурларда өзүңдү өзүң алаксытуу үчүн кадимки семичкенин жардамы чоң болот. Ишенбесеңиз, узак жолго чыкканда байкап көрүңүз. Кечээ мага эч ким токтоп жардам бербей койгондо айдоочуларга шашпай тургула. Эртең жолдон кимиң чыксаң да алгачкылардан болуп жардам берем деп өзүм убада бердим эле. Ошол убадамды аткаруу үчүн жолдо калган айдоочулардын жанына келип токтодум. Кийинчерээк анын айдоочусун 60 чакырымдай аралыктагы эл жашаган айылдардын бирине жеткирип коюп, андан ары жол уладым. Түшкө мал тамактануучу жайлардын бирине токтосом, мындан мурдаракта 2 матизди өзү жалгыз алып келаткан айдоочу да ушул жайга келип токтоптур. Ал 10 жылдан бери Орусияда эмгектене берен. Кыргызстандын алыскы Баткенине чейин унаа айдап алып барып сатаарын жана жолдогу кыйынчылыктар туурасында айтып берди. Жайлардагы слишком акта наглый да
Бияктан эми мисалы болсо 500 миң кете бересиң. Маргайт этип, токтотуп 500 миң берип туруп анан даш кетишиң керек. Айдоочу менен болгон маектен кийин адаттагыдай эле Бишкекти көздөй жол тартып, Чымкентке келгенде чөнтөгүмдөгү эң акыркы акчаларга бензин куйдум. Бактыга жараша казактарда күйүүчү май арзан болгондуктан аз эле суммага бакты толтуруп алсаң болот. Бензин канчадан бак? Канча теңге? 160 теңге. Полный бак куйпасыз? Жүрө отуруп ал түнү Түркистан шаарынан өтүп Таразга жетпей жолдо түнөп калдым. Эртеси кайрадан жолум уланды. Айта кетчү нерсе, орус менен казактын жолдорунда ээн токойлор же ээн талаалар экендигине карабай, ар бир 15 же 20 чакырымдарда эс алуу жайлары менен акысыз дааратканалар бар. Жолдору болсо мелтиреп түз тегиз болгондуктан бат эле уйкуңду келтирет. Жакан шаарларына орнотулган жарыктарды айтпай эле койсо болот. Кошуна мамлекеттердин өнүгүп жатканын көрүп бир чети суктанып, бир чети биздин алардан эмнебиз кем деп ичин күйүп, Чалдыбардагы өткөрмө бекетке чейин жол бат эле өтүп кетти. Кудай жалгап, бул жайдагы чек арачылар мурдагыларга салыштырмалуу ыймандуулар экен. Эч кандай кыйынчылыксыз бат эле Кыргызстанга өтүп кеттим. 8 май Сокулук Бишкек жолундагы стационардык посту. Айдап келаткан унаам өз мекенимдин жол сакчысы тарабынан алгачкы жолу токтотулду. Негизи жол эрежесин деле бузган жок элем. Бирок баары бир транзиттик сары номерди көргөндө жол сакчыларындагы үйрөнгөн сезимдери ойгонуп, колундагы таягы өз эле шилтенип кетет окшойт. Сиздин эми 10 күндөн 20 күнгө чейинки убактыңыз бар. Бирок бул Кыргыз Республикасынын аймагында багы суроого өтүп кеткен, коюлган датасы күнү өтүп кеткенден кийин жолдо башкарып жүрүүгө мүмкүн эмес. 10 май Бишкек шаарындагы мамлекеттик каттоо кызматынын мекемеси. Эми эң соңку жумушту бүтүрүшүбүз керек. Тагыраагы убактылуу транзиттик номер менен келген унааны биротоло каттоого коюп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик номерлерин алуу керек. Бул иштерде оңой менен бүтө койбойт. Эң эле түйшүгү кезек күтмөй. Алгач унааны техникалык кароодон өткөргөн жайга айдап барып кезекке туруп, транзиттик транспорт каражаты менен унаанын номерлеринин дал келүүсүн текшертесиз. Bunu kartta oturmuştun tüyünde. Так, bunun nakleykası öçüğüken. Nasyonel номер. Kıyımlatkış numaram. Mehmet soğa atmayet et soğanda. Zapçes katar olup koygan. Oruslar bir karayt ken andan beri. Oruslarda murunla yok bolçu bir anda karayısın. Alarda yok. Андан соң ичкериге кирип электрондук талон алып, номер боюнча адистин чакыруусун күтүп турасыз. Менин өзүмдүн кайдыгерлигимден Бишкектин каттоо кызматы мага кызмат көрсөтүүдөн баш тартышты. Себеби мен жашаган дарегим Сокулук районунун аймагында болгондуктан Унаа базардагы мекемеге баруум зарыл болду. Ал жайдан чыгып эле шаардын батыш тарабындагы каттоо кызматынын мекемесинин босогосуна аттадым. Бул жайда мурдагы техникалык кароодон өткөн кагаз боюнча түз эле адиске барып, керектүү документтерди толтуруп, кийинки эшиктен канча сумма төлөө керектиги тууралуу эсепти чыгартып, банктын кассасына келесиң да көрсөтүлгөн сумманы төлөп, транспорттук каражатты каттоо күбөлүк менен мамлекеттик номерлерди аласың. Ошону менен унаанын менчик ээси болосуң. Анан бул таблицаны биздин адистер иштеп чыгып, антимонополия тарабынан бул бекилет да. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы менен антимонополиянын жетекчилик тарабынан таблица бекилип, анан бизге колдонгон иш-чарага берилет. Анан 9 миңден кийинки дагы 2000 сом эмне үчүн ал? 2000 сом 2053 сом ошондо. 850 сомдун тегерегинде бул свидетельство бар, күбөлүк. Транспорт каражат каттоо күбөлүгү. Күбөлүк. Мамлекеттик номери где-то 900 миңден сомдо. Банк услугамен ушул болот. Эми сиздерге 2011-жылы Өзбекстанда жасалып, орустарга барып, аларга 7 жыл кызматын жасап, кийинки өмүрүн Кыргызга арнаган Deo Nexia унаасы канча суммага турганын айтып берейин. Nexианы 115 000 рубльга сатып алдым. Сатып алуу келишими жана базадан текшердүү үчүн 1000 рубль, жолго даярдоо 10 000, айдоочуга керектүү буюмдар, өрт өчүрүүчү каражат, дары-дармек салынган кутуча жана башкалар 1200, каттоодон чыгарууга 800,
паспортту орусчага которууга 800, Казакстандын камсыздандыруу полисин алууга 1400, жолдо интернет байланышын колдонуу үчүн орус менен казактын сим картасына 500, күйүүчү майга 8500 рубль сарпталды. Ал эми кокусунан бузулган унаа 5000 рубльга жакын акчаны эңшерип кетти. Эң соңку биздеги мам каттоо үчүн 11053 сом төлөндү. Сомго которуп эсептегенде баш аягы 179500 сомду чапчыды. Эң башкысы бул жактагы базар баасынан 40-50 миң сомго арзан болду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүүдөн кийин сиздерде дароо эле унаа алып келүү үчүн Орусияны көздөй сапарга жөнөйт болсоңуз керек, же тескерисинче жолдогу азаптарды көрүп, баруудан баш тартууңуз да толук мүмкүн.